эгерде мен мурда Америкага жөн эле келишти каалап жүргөн болсом, бүгүнкү күндө уже приоритеттер алмашат экен. Мурда деген эптеп эле Америкага жетип алсам деген эле ой болот да, кыска ой болот да. Анан адам баласы Америкага келет, келгенде сүйүнөт. Эгерде эстесек, биринчи күндөрдү эстесек, биз ошол аккаунтту өзүң келгенде баягы документиң жок да, анан досторуңдун, тааныштарыңдан бирөөсүнүн аккаунтун аласың да, доставка кылыш үчүнчү. Анан ошол аккаунтту алып алып, болбосо аренда ушундай сүйүнөсүң го. Аккаунт таптым, эми иштейм деп, анан ошол доставкага чыгып, биринчи күндөрү баягы опыт жок да. Бир $40, $50 тапсаң, ушундай бактылуусуң да кой. А бүгүн болсо кирип мындай заправкаларга кирип, бир кичинекей пакетке бир $40 бир нерсе көтөрүп чыгасың да, суусундук. Бул эмненин белгиси? Адам баласы негизи тойбойт экен да эчтекегечи. Анан дагы дей берет экенбиз да. Бирок мен бул нерсе менен дүйнөдөн баш тартпа дебейм. Ооба, албетте ар бир адам алдыга умтулуш керек. Болгону ошол биз эстесең, ошо доставкада, таксиде жүргөн кездер эмнегедир ошол деле акча биздин жашообузга жетчү, ошол деле биздин мындайча айтканда күнүбүз өтчү да. Бүгүн деле өтүп атат, бүгүн трактабыз. Бирок адам баласы ошол өзүнө максат коет экен да. Мен кыялданып, мен мындай кылсам экен, мен үй алсам экен, бир үй алгандан дагы экинчини алсам экен, анан участок алсам экен, машина алсам экен деп мындай адамдар өзүнөрүнө план түзөт экен. Бирок ошол нерсеге жеткен адамдар дагы негизинен тотобойт экен да. Биз азыр новостилерден көрүп атабыз. Бишкекте, Кыргызстанда эттин баасы абдан кымбат болуп кетти. Же болбосо тиги бензиндин баасы $1 чыгып кетти деп ушундай новостилерден көрүп атабыз да. Анан болгону ушу Америкада жүргөндөргө суроо берип атышпайбы, сен Америкадан качан Кыргызстанга келесиң депчи. Кыргызстанга келиш бул оңой эле нерсе да. Бирок ошо Кыргызстанга баргандан кийин ошол Америкадагы жүргөн биздин мекендештер бул Американын акчасына көнүп калгандар. Анан эртең Кыргызстанга барсам, мен Кыргызстандан эмне кылып оокатка алам, ушундай акча таба аламбы деген суроо, булар жүрөктү өйкөй турган суроолор. Ошол себептен бардыгы бир кандайдыр бир өзүнө бир финансовый подушка деп айтат. Ошо финансовый подушканы кылып коюп туруп анан барайын дегендер бар да. Кээ бирөөнүн сурасаң, жок, мен ушул Америкада жашайм дегендер дагы жок эмес экен. Силердин оюңар кандай? Боюнча жаса.